فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Туылған күн өткөрсө болобу? Туылған күндү майрам катары белгилеп, туугандар менен чогулуп өткөрсөк болобу? Мусулмандар бир ишти жасоодо башка бирөөлөргө ээрчип албоосу керек. Туылған күн маселеси мындай. Туылған күн кээ бир адамдардын арасында майрам күнү болуп саналат. Туылған күнүн белгилеген адамдар аны майрам күнү деп билишет. Капырлар деле туылған күндү майрам катары санашат. Бир нерсе адат түсүнө кирип калса, ал майрам деп аталат. Биз аны майрам эмес деп атап алсак да, адат түсүнө, адат күнүнө кирип калса, аны белгилесе, ал майрам болуп саналып калат. Аны кандай атап албайлы айырмасы жок. Ал туылған күн болсун, башка болсун. Бул туылған күндү майрамдоону Аллах Таала шарият кылбады. Аллахтын дининде жок болгон нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага хижрат кылып келген кезде Мадинада көп майрамдарды учуратты, жолуктурду. Жана алардан бул эмне деген майрамдар деп сурады. Адамдар бул мындай майрам, түкүндөй майрам деп айтышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондо биз мусулмандардын эки майрамы бар деп айтты. Рамазан айты, ороза айты жана Курбан айты. Башкаларга келсек, биз бардык нерседе батышка ээрчүүбүз керек эмес. Аллахтын алдында эң урматтуу киши Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир да бир жолу туылған күнүн майрам катары өткөргөнүн уккансызбы? 63 жыл жашаган сахабалар же табииндер туылған күндөрүн майрамдашкан эмес, белгилешкен эмес. Абу Бакыр туылған күнүн майрамдаган эмес. Али радиаллаху анху, Фатима радиаллаху анха, пайгамбарга ушул адамдар эң жакын адамдар. Туылған күндөрүн өткөрүшкөн эмес, майрамдашкан эмес. Айша радиаллаху анха туылған күнүн майрам катары белгилеген эмес. Алар жакшылыкта бизден да аракетчил болушкан. Жыл сайын эле адатка айлантып туылған күн деп майрамдоо бул дурус эмес. Эми негиз ушул эки эле майрам бар. Ороза айты жана Курбан айты. Мына ушул эки майрам мусулмандардын майрамы болуп саналат. Бул эки майрамды майрамдоо бизде мусулмандарда адатка айланып кеткени үчүн. Дагы кээ бир риваяттарда жума күнү да мусулмандардын майрамы деп келген. Ошол жума күнү мусулмандардын чогулуусу адатка айланып кеткени үчүн. Мусулмандарга адат болуп калган эки майрам гана бар: ороза айт жана Курбан айт майрамы. Инсандын өмүрү өткөн сайын аны эскертүү керек, аны куттуктоо эмес. Ушунча өмүрүң өтүп кетти, өмүрүңдүн канчасы өтүп кетти, өмүрүң түгөнүп баратат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтүм, менин үммөтүм өмүрү 60 менен 70-тин арасында деп айткан. Ушундай экен жетет эми. Инсандын адаттагы бир күнү бүтөт, күн баткан кезде сенин бир күнүң кетти, өмүрүңдөн бир күн кетти. Бул эми кайтпайт. Инсан бүгүн эмне кылдым деп өзүнөн өзү суроо берсин. Майрамдоо эмес. 30 жыл өттү. Эмнелер кылууга үлгүрдүң? Канча өмүрүң калды? 50 жыл жашаган болсоң, өмүрүңдүн бүтүүсүнө 2 жыл калгандыр. Балким көп жыл бардыр, муну Аллах билет. Эч ким качан өлүп калуусун билбейт. Инсан туылған күнүн майрамдагандан көрө көбүрөөк капа болуусу керек. Чындыгында бул өтүп жаткан өмүрдө эмне кылып жатат ошол инсан? Аллах Таала менен мамилеси кандай? Инсан бул нерселер тууралуу ойлонуусу керек. Туылған күн деп балдарын да буга үндөп, туылған күндү өткөрөбүз деп, муну менен гырт бекерчиге айланып калабыз го. Бүгүн туылған күн майрамдаса, дагы бир күн тою болгон күндү майрамдайт, белгилейт. Баласын туылған күнүн, же үйлөнгөн күнүн, кала берсе, кээ бир адамдар баласы басса деле аны майрамдайт.
майрамдар ушундай көбөйүп кетет. Чындыгында майрамдары көбөйгөн элде жакшылык болбойт. Бизде бир гана эки майрам бар: Ороза айты жана Курбан айт майрамы. Туулган күнүн майрамдоо, белгилөө, белек бекчектерди берүү, мунун баарысы бидаттардан болуп саналат. Wallahu a'lam.